2018 жылдын 19 майында Кочкор Ата шаарынын Нагорная көчөсү номер 33 үйүнүн тургуну Максудов Системди Жалал Абад облусунун Нокен районунун Карабулак сайында сууга чөгүп бара жаткан жеринен өз өмүрүн тобокелге салып куткарып калгандыгы үчүн буйрук кыламын. Кыргыз Республиканын өзгөчө кырдаалдар министринен алкыш жарыялансын. Маражапов Сагынбек Эрмаматовичке Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Нокен айыл аймагынын Рахманжан айылынын тургуну. Кагаз болсун, Кыргыз Республикасында сиздей батырлар көп болсо, биз ушундай өзгөчө кырдаалдарды алдын алууда көптөгөн жеңилдиктер болот. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Экинчи, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сууга чөккөндөрдү куткаргандыгы үчүн медалы менен сыйлансын. Сагынбекулу Зулфукар, Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Нокен айыл аймагынын Рахманжан айылынын тургуну. Бул тууралуу ушундай медалдар толсун деп ойлойбуз. Ойлоп эме кылайлы да. Майрамдарда ар дайым сен ушуну тагынып жүр. Сенден кийинки жаштар дагы Нокен районунун бир эле Нокен эмес бүткүл элибиздин жаштары ушундай сендей жигиттер болсун, ушундай көкүрөктөрүндө ушундай медальдар көп болсун. Эми өзгөчө кырдаалдары катталбасын. Ушундай бизде учениядайбыз, машыгууларда катышып, муну мен ойлойм Нокен эли мындай жигиттер менен сыймыктаныш керек. Ушундай жигиттерди бүт мектеп окуучуларына чейин ушундай эрлик кылган жигиттерди даңазалашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, жергиликтүү бийлик дагы бул нерсени ишке ашырат деген үмүттөмүн. Ийгилик кылайын. Рахмат. Мен алгач эле биринчи сөзүмдүн астында айтып кетким келет. Биз үчүн, Кыргызстан үчүн, ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн чоң жоготуу болду. Бул жоготуу Максудовдордун үй бүлөсү болду да. Мен сөзүмдүн алгачында эле ушул Максудовдордун үй бүлөсүнө көңүл айтып кетет элем. Ушундай сабырдуулукка чакыруу менен, бул эми Алланын берген нерсеси, сабырдуулукка чакыруу менен булардан мындан ары дагы мындай нерселер кайталанбашын каалап кетет элем. Анан ошол эле кезде мына өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, ушул жаранды куткарып калуу бул биздин эң чоң эркиндиктердин бири. Мына бүгүнкү күндө биз азыр ушул сыйлоо алгач эле ушул инсанды сыйлайлы. Мындан ары дагы кандай кылабыз? Мындан ары дагы биздин жаштарыбызга, биздин бүт эле мындайча айтканда кыргыз жарандарына биз ушул нерсени даңазалашыбыз керек. Себеп дегенде мындай инсандар бардыгы эле ушундай өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, бирине бири күйүмдүү болсо, анда биз ушундай жоготууларды жок кыла алабыз деген үмүттөбүз. Ошон үчүн биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул инсандар менен сыймыктанабыз. Ошол эле кезде буларды даңтап, окуучуларга жана башка жактарга дагы тарбия иштерине колдонобуз деген үмүттөмүн.